Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Taala ömür berip, жашоо берип, мектепти бүтүрүп, андан соң медресеге окууга тапшырдык. Медресени бүтүп, андан Ислам университетине тапшырдык. Ислам университетини окуп атканда көптөгөн ойлор келди. Медресе окудук, университетте окуп атабыз, эми окуу жайын бүтүргөндөн кийин биз кайсы жакта иштейбиз? Же кайра эле барып айылда, полияда иштейбизби? Кайра эле мал чарбачылык кылабызбы? Же Москвага кетемби? Бүткөндөн соң кайсыл жакта кантип иштейт экенмин, кандай бизнес кылсам болот экен деген көп ойлор келди. Бирок Аллахтын тагдыры, биз диплом защита кылып аткан учурубузда Бишкектеги чоң мечиттердин бирөөсүнөн сунуш келип, мына ошол мечит кызматкери болуп калдык. Мечитте азан айтып, мечиттин тазалыгын карап, Куран окуп, кээде имамдык кызматты аткарып, мына ушинтип мечит кызматкери болдук. Мечитте кечинде кезекке турат элек. Мына ушул биздин кезегибиз күнү түнгү саат 12-1 чамасында бир эже келди. Көйнөгүн бир жагынан бир баласы кармаган, бул жагында болсо кичинекей кызы, ал эми колунда болсо андан да кичинекей наристеси. Мечиттин эшигин какылап келип калды. Түнгү саат 1 чамасында мен чыгып, келиңиз эжеке, кириңиз десем, эжеке айтты, жок, мен мечитке кире албаймын. Кичине жамгыр себелеп турат. Күн суук. Балдарын кийген кийими үстү жука. Мага бир аз акча берсеңиз, мен айылга кете албай жатам. Айылга кетип калайын деп бир аз жол кире сурады. Мен эжекеден сурадым. Азыр түн ортосунда таксилер деле жүрбөйт. Андан көрө кириңиз, мечиттин бир бөлмөсүндө болуңуз. Буйруса эртең таксиден салып ийебиз, айылга кетип каласыз деп, аны мечиттин бир өзүнчө бөлмөсүнө киргизип, ошол жерде кызык болду. Сиз кайсы жактан келдиңиз эле? Эмнеге түн ортосунда сиз көчөдө калдыңыз? Балдарыңыз кичинекей экен, жамгыр жаап турат, алардын үстү жука, сууга өтүп калса балдарыңыз ооруп калат го деп, мына ушундай суроо узатсам, эже көзүнөн мөлт-мөлт жаш төгүп, ал мынтип жооп берди. Биз негизи шаарда эле турабыз, квартирада, ижарада. Күйөөм арак ичет, намаз окубайт, анын жүргөн достору ичет, жегет, анын чөйрөсү ушундай. Ал арак ичип алып, мас болуп келип, балдарын урат, мени сабайт, үйдө ынтымак жок, үйдө береке жок, тапкан акчабыздын берекеси жок, карзыбыз магазиндерден толтура. Тапкан акчабызды эптеп карзыбызга беребиз, кайра эле карз алабыз. Мына ушундай жашоонун айынан күйөөм бүгүн дагы мас болуп келип, бизди уруп, көчөгө чыгарып, эшикти ичинен култап үйгө кирип кетти. Биз көчөдө калып, айла жок, мечитке келдик дейт. Урматтуу эркек, урматтуу мусулман бир туугандар, мейли сиздин аялыңыз жаман экен, сиздин аялыңыздын тили узун экен, аялыңызды кетирдиңиз, аялыңыздан тили узун, мына ушундай сизге жакпаган аялдан кутулдуңуз, бирок элестетиңиз, ошол бирөөнүн карындашы го, ал бирөөнүн кызы го, ал сизге тийген учурда ал ден соолуктуу, ал сулуу, ал татынакай эмес беле? Устаздар айткандай, сиздин карындашыңызды дагы, сиздин эжеңизди дагы мына ушундай кордосо болобу? Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, урматтуу эркек, сиз жанакы жаман аялыңыздан кутулдуңуз, бирок сиздин жаш балдарыңызда эмне күнөө? Кичинекей наристеде эмне күнөө? Байкуш жамгырда үстү жука, көзү жылтырап, ал наристенин көзүнөн мөлт-мөлт тамган жаш азыр дагы биздин көз астыбызда турат. Урматтуу тууган, ал жаш наристелерде эч бир күнөө жок. Андыктан мына Рамазан айы келди. Рамазан айында биз мечитке көп барайлы. Устаздардын, имамдардын кеп кеңешин угуп, биз бир аз да болсо талим-тарбия алып, мына ушундай берекелүү айда арактан, бүтүндөй бузукулуктан биз чыгып, биз оңолойлу. Бул оңоло турган ай. Рамазан айы өзгөрө турган ай.
урматтуу тууган, бул ай өзгөрүүнүн айы, бул ай оңолуунун айы. Келиңиз, урматтуу мусулман бир тууган, урматтуу ага эне, эже карындаш, өзгөрүүгө шашылайлы, оңолууга шашылайлы. Рамазан айы берекелүү ай. Мына ушундай жаш наристелерибиз кордолуп, мына ушун динсиздиктен, мына ушундай өзүбүздүн чырактай болгон эже карындаштарыбыз көчөдө калып, мына ушундай түндөсү темселеп мечитке келип, дагы бир башка жерлерде каракчылардын колунда калып, алар зордук зомбулукка душар болуп, келиңиз, мына ушундай нерседен арылыш үчүн Аллах Таала тазаланыш үчүн, оңолуш үчүн Рамазан айын берди бизге. Оңолууга шашылайлы, оңолууга кадам басалы, тооба кылайлы, жакшылыкка ниет кылайлы жана аткаралы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.